Азыр мен сиздерге бир трак көрсөтөм. Бул тракты сатып алып биздин траковый компанияга кирсеңер болот, овнер оператор катары, же болбосо азыр биз инвесторлор кирип атпайбы, трак кошуп атат бизгечи. Ошолор суранып калып атат да, кичине арзаныраак трак болсо жакшы болот эле. Алмаз байке, сиз айтып атасыз ар дайым 75-80 миңдик, 100 миңдик трактарды алгыла жакшы жүрүп берет деп. Азыр мен сиздерге бир тракты көрсөтөм. Баасы окончательно 55 миң. Кыргызстанда жашаган мекендештерге да жагып калышы мүмкүн. 55 миң окончательный баасы. Трактын майлыжы 510. Мундагы азыр эме кылыш керек да. Могу 4 дөңгөлөк алмаштырыш керек. Мына 2 дөңгөлөгүн көрдүңөр, жапжаңы. Бул дөңгөлөктөр дагы жакшы состояниеде. Мына жакшылап караңыздар. Биз могу 4 дөңгөлөктү алмаштырабыз. Тиги 2 дөңгөлөк, анан бул 2 дөңгөлөктү алмаштырабыз. Азыр ичин дагы көрсөтөйүн сиздерге. 510 майлыш жүргөн. 510 майлыш жүргөн. Ичи тышын жуудуруш керек. Мына мондай трак, достор. Кожаный сиденье деп коет го. Так, аркасы бардык эле трактардын аркасы окшош да. Мына спальник. Мол холодильникти алмаштырып салса болот. Мага мондай холодильниктер жакпайт да, негизи кичинекей болгон холодильниктер. Өзүнүн родной, мияка бийик холодильник коюп, мияка эме салыш керек, микроволновка салыш керек. 2 спальник, мына жакта бул жагында 1 спальник, ылдый жагында 1 спальник, достор. Ушундай трак 2020 жылкы трак. Мына достор, мыягында майлыжы жазылып турат. 510 миң жүргөн трак. Ойлонуп көрүңүздөр. Кыргызстанда жашаган мекендештерди эле кошсоңор, мына 510 болбоду, 2 жыл айдаганда мунуңар жетер 900гө жетет, сатып иш керек. Миллионго жеткирбей сатып иш керек да. Миллионго жеткирбей сатып ишсе дагы кээ бирөө алышы мүмкүн, өзлөрү айдайт да, өзлөрү айдап миллиондон ашырып. Бирок алган баанын жарымына сатылат да. Эгерде азыр 55 болсо, бул окончательный суммасы 2 жыл иштетип, котолуп, күркүрөтүп акчасын таап, анан бул тракты может 20-25ке сатып ийсе болот. Ошондой, достор. Достор, бак деген 100. Оң жагы 100, айдоочу жагы. Мына мыяктан көрсөңүздөр болот. 100, ар жагы дагы 100. Ушундай трак. Бул болсо айдоочунун жанында отурган пассажир жактагы бак. Азыр мен жакыныраак көрсөтөйүн. Бул дагы 100, тиги дагы 100. Мына жакта 100 деп жазып турат, көрдүңөрбү? 100 галлон. 200 галлон бак. Так, могу тракты тартып коеюн. Инвесторлордун кимисине буйрат билбейм. Бирок майлыжы да аз зыңкыйган трак. 85-61. Кеңгүрөтниги бар, азыр ичине дагы түшүп көрсөтөм. Дөңгөлөктөрдүн баары зыңк. Так, мияка номер алына элек. Мияка временный номер менен жүрөт. Трейлери дагы бар, азыр ичин көрөлү. Мен эң негизгиси майлыж болуп атат да. Канча майлыж жүргөн. Бутту тазалап алып ичине кирели. Мондай страптарды да алып коюп тур, трейлерге керек болот бул. Так, ичин көрсөтөлү. Көрдүңөрбү? Качествосы жапжаңы. Так, 2 киши айдайт. Бияка айдоочу чыгып атат. 1400дөн 5600 доллар инвесторго түшүп турат. Азырынча. Холодильниги бар, микроволновкасы бар, шкафтардын баары иштейт. Эң негизгиси бизге билиш керек, эмнени билиш керек? Канча майлыж экен. 395 болчу, кичине жүрдү да. 399 миң. Бул деген 3 жыл кычырата айдаш керек. Акчанын баарын табыш керек, тутулуш керек. Могу жеринде кнопкасы бар. Басканда руль түшөт. Кайра бекитип коюш керек. Чек энжин, пек энжин эчтеке күйбөйт.
Gördüңүздөр. 399 миң. Ушул трак жолго чыккантат. Азыр айдоочу келатат. Жолго чыгып кетет. Инвесторлор чыгып атат. 4-5 инвестор. Ошонун кимисине буйруса ошол мекендеш алып калат. Достор, ушундай. Кыш. Америкада кыш. Ура! Америкада кыш. Дөңгөлөктөрдүн баары жаңы. Кеңгүрөттүн жаңы салынган. 2200 долларга жаңы салынган. Биягында көрсөтүп коеюн. Мындай кычыраган трак. Ушундай трак. Мекендештердин бирөөсүнө буйрат. Достор. Ассаламу алейкум, достор. Кандай турасыздар? Чикагода суук болтат. Жаман катуу суук болтат. Анан бүгүн бир инибиз келип трагын таштап кетти. Ээсине бериш керек болтат дейт, достор. Жылы 2020 455 аттын күчү бар. GTS-тен 3 трак алганбыз дейт. Өкөө жолдо жүрөт дейт. Бул тракты сатыш керек болтат. Анткени бул тракты айдап жүргөн инибиз үйлөнүп Кыргызстанга кетип атыптыр да. Баасын 32 деп атат. Бирок бул деген окончательный баа эмес. Мен сиздерге телефонун калтырып коём, чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, азыр ичи тышын көрсөтөм. Багын билбейм канча экен, мияктан көрүнбөйт го дейм, Же миягынан көрүнөй, баа канча экен. Багын көрүш абдан оор болот, бирок чоң эле баа экен. Могу 4 дөңгөлөк, ичине слабыйраак дейт. Атак могу артындагы 4 дөңгөлөк, астыңкы 2 дөңгөлөк жапжаңы дейт, масло дейт. Мияктан эле көрсөңүздөр болот. Масло дейт, эпусу бар дейт, дефи ошончо иштейт дейт, жүргөн майлы 811 дейт. Азыр ичине кирип көрөбүз. Бул деген локал дейт. Адилет инвестин компаниясында жүргөн трак экен. 1181. Мен дагы трактардын бүт баары 1181, 82, 83 болчу да. Аябай жакшы көрүнүп кетти да. Просто иштеш керек, айдаш керек дейт. 811 майл. Заранее эле айтып коеюн, Кыргызстанга жарабайт бул тракты. Бул жакта иштеп, азыр сезондо гүрүлдөтүп акча табам деген мекендештерге. Чын айтайын, ичине түшүп көрүлөкмүн. Азыр чогуу ичине түшүп көрөбүз, от алдырабыз, ичин көрөбүз. Овнер айдап жүргөн дейт. Неси иштеп атат я? Мияктан печкасын өчүрүш керек го дейм, Печкасын өчүрө туралы. Үндөр угулсун, азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. 811 миң жүргөн трак. Өткөндө 30га сурап келген. Бир инибиз 900 майл менен. Овнердин трагы дейт. Жакшы кармалган дейт. Действительно, мындай карасаң, зыңкый эле турат да, просто майлы кичине көбүрөөк болуп атат да. 811. Эгерде бир 400-500 болгондо, бул трак Кыргызстанга деле кетмек. Так, эмнеси бар экен? Миякта деген экинчи этажы, миякта биринчи этажы. Баардык эле трактардын ичи окшош. Микроволновка, чоң холодильник, шкафтар. Миягында да шкаф бар экен. Мияна турник жасап коюптур да. Турникке асынып физкультура кылчу экен. Туура, абдан туура. Ушундай, достор, миягы материал экен, азыр от алдырып көрөбүз. Кимге трак керек болуп калса, номерин калтырып коём. Өткөндө дагы бир тракты чыгарбадымбы, достор? Көчөгүн чыгардым го дейм. 900 миң майл жүргөн, бир кол менен айдалган 21-жылкы трак. 30 миң десек, мекендештер айтып атпайбы, бул кымбат деп. Бул окончательный сумма деген эч ким жок да. Чалгыла номерине, содалашкыла, 30 миңдик тракта может 25 алып каласыңар, 23 алып каласыңар. Баягы базарда 2 киши бар да, бирөө сатат, бирөөсү алат, содалашат. Ушундай, достор, азыр от алдырып көрөйүн. Бисмилла деп туруп, эшикти жаап коюн, ата. Пип-пип деп баштайт эмеспи? Тырклайндырдыгы мо жерде. Рулун чүргөн жерде, муну басып койсоңар, көрүңөр, ылдый түшөт туруп. Каалашынча көтөрүп, ылдый түшүрөсүңөр. Volvo'нук болсо бутта болот, бут менен басыш керек да.
Бут менен басыш керек, ошондо руль өйдө ылдый түшөт. Ачкычы сайылып турат. Азыр оталдырабыз азыр. Так, чегенжини күйөт бекен, күйбөйт бекен. Азыр бардык нерсени көрөбүз. Бысмылда. Капкараңгы болуп калды да ичи. Свети каякта болду экен. Че бул эмени күйгүз керекпи? Жарыкты күйгүздүк, өчүрдүк. Так, мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Капкараңгы болуп турат. Моякта бул эмне? Тормуздуку да. Тормузду включать этсек, иште чегенжиндер күйбөйт экен. Багында солярка бар экен, дефте бар экен. Моякта воздуктарды көрүп атасыңар, э? Воздуктар канчада турат. Значит, воздуху утечка жок экен да. Ылдый түшүп кетет да, отолбай турсачы. Муну кылса сразу эле оталганда 125ке жакын экен. Так, 811 миң майл жүргөн. Угуп атасыздар, э? Азыр мен сыртка чыгып мотордун үнүн угалы. Сыртын дагы бир сыйра көрсөтүп коеюн. Кенгурятник бар. Эмнеге бул тракторду алып келип атат? Алмазбайке видео тартып бериңиз, эл билсин, кимге керек болуп калса алсын деп атат. Өзүбүз айдайыл деп алганбыз GTS-тен 3 трак дейт. Ошонун бирөөсүн сатып атабыз дейт достор. Мондай трак экен. Ошондой достор. İçine gireli, mına içi sveti kuyup kaldı. Hoppa, sveti kuyup kaldı mına içinden. Bir sırada görüp kaldı ama eşikte açık gereken de sveti kuyup için. Üstü sarapinka, parapinkaları жоқ eкен. Ар кандай варианттар бар дейт. Азыр мен калтырган телефонго чалсаңыздар, ар кандай варианттарды айтабыз дейт да. İçinin bari taptaza kılıp jolup tur. Evler molar jeşinip kılat. Eski traktör. Lovunlar hem жақшылап кармайт да, içi тышын жудуруп, эмеден салып коюптур. Бутсу кандай экен ya достор? Бутсу кричит бекен? Ошондой. Мына -2 деп турат, көрдүңүздөрбү? Азыр эменде погоданы көрсөтүп коюн, эшикте суук болуп атат. Суук болуп атат, анда өчүрөлү. Hoppa da өчүрөбүз. Ачкычты сууруйбуз. Эшикке чыгабыз. Мына ичин бир сыйра көрүп койгула. Өзүм айдайм деген мекендештер керек. Билесиздер, могу жерде өчүргөн жер бар. Муну өчүрүп койсок баардык светтер өчөт. Жабабыз, бекитебиз. Ошондой достор. Крылолору бар экен. Мондай эме кабель жакшы кабели болот, сырты. Ичкелери бар, такыр эле болбогон, алар суукта сынып кетет. Воздушный подушкалардын баары жакшы деп аткан. Бирек шустары бүт бар. Шылып, короче, айдаш керек деп аткан да. Баары жасалган дейт. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Мекендештер алып келип атат, видео тартып коюп атабыз. Ар кандай варианттар бар, достор. Кээ бир биздин Trakoy компанияга кирем деп калган мекендештер болсо дагы ар кандай варианттар бар дейт. Сүйлөшөбүз дейт достор. Ушундай иштер. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта болуңуздар, биз үйгө кетели. Мо машина боюнча да бир обзор кылып тартып берем, көп мекендештер сурайт. Мо абдан надежный машина экен да, надежный. Өңү да жакшы. Абдан надежный машина экен, андай 4 ВД кылып койсоң болот экен дагы. Оор да булчу. 3 тоннага жакын. Гибрид. Анан бассаң кетет, тайгаланбайт. Кудай берсе, жакшы. Уверенно жүрөт экенсиң. Поворотторго уверенно кирет. Жол тайгак болсо дагычы. Бир күнү күн жылганда шашпай полностью обзор кылып чыгыш керек да. Ичи кенен болуп калат. Сиденьяларын баарын жаткырсаң, не деген материал ташыды? Баягы шап ачылып атканда не деген материал ташыды? Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум достор. Бир ласточканы көрсөтүп коеюн. Инибиз алып келиптир. Жолго чыгып бартам, бирок көрсөтүп коеюн.
эгерде ээси табылып калса берем дейт. Бул трак 2021 жылкы трак бир кол менен айдалган. Заводдон чыккандан бери бир гана кол менен айдалган, только Амазондо жүргөн. Жылы 21, жүргөн майлыжы 900. 900, ровно 900. Бактары деген миякта 125, ар жагы 125 кен. 10 дөңгөлөктүн бүт баары масло экен. Жапжаңы салынган. Зимний карасаңар. Миякта 8 дөңгөлөк, астыдагы бүт баары жапжаңы масло. Бир да жеринде чирик-бирик эчтеке жок. Деф ошо бойдон дейт да, лофт дейт. Эчтеке толгон жок. Жакшы качестводагы деф куям дейт. Брызговиктердин баары сонун экен. Бизге өтүп баратып кириптир. Видео тартып коесузбу деп. Мо $2500 коюлуптур. Кышкысын вабаста бар экен. Ичин жылытат, ама жайкысын болсо мону 2,5 миңге койдургам дейт. Жайкысын ичин холодильник кылып турат экен. Анан бул мен 2400-2500ден ушундайды койдурса болот да. Эч кандай аккумулятор жок. Солярка куюп дарылдабайт. Эчтеке үнү 5 шумда иштейт. Анан монун ичинде багажник ичинде бир батарейка бар. Батарейка бар. Ким алам десе, мен өзүмдүн да телефонун жазып коем, инибистин да телефонун жазып коем. Өзүмдүн бая колумда дейт да, заводдон чыккандан бери. Бүт бар родной дейт. Бардыгы. Эчтекесин алмаштырган эмесмин дейт. Заводдон чыккан боюнча анан могу кеңгүрятникти койдуруп коюптур. Кеңгүрятник керек да. Азыр не деген акциденттер болуп атат. Жекнайфтар болуп атат. Так. Ичин көрсөтүп койсок болобу? Өткөндө ушундай трак келген, билесиңерби? Ушундай трак келген 65 деген да. 65тен 1 тыйын түшпөйм деген. Алдагы бир кол менен айдалган, только Амазондо жүргөн. Ушундай трактар бар да. Кээ бир тракторга улам водительдер алмашып алып, 20-30-40 водитель отуруп калышы мүмкүн. Бул заводдон чыккан 21-жылы. Бир кол менен айдалган. Өткөн трактагы 21-жылы чыккан, бир кол менен айдалган. Алда трак сатылат. Бул тракты 30 миң деп атат да. Анан азыркы учурда бар да кишилер трак айдап жүргөн. Овнердин трагы сразу эле билинет. Өткөндө да айткам да. Овнерлер өзлөрүн эме кылат да. Лайыктап жасап коет да, бүт баарын зыңкыйтып. Мына ичинин бүт баарын акыры мояктан көрүп коелу. 2 киши иштесе болот. Кээ бир трактор бир эле спальник болот. Бул 2 спальник. Көрдүңүздөрбү үстүндө тетиги. Атайын 2,5 миңге коюлган, ошо менен регулировка кылып, ичин муздатат, микроволновка, чоң холодильник. Бар, шкафтардын баары иштейт дейт. Ичинде бир жери дагы баягы шкафтар кээ бирөөнүкү ачып жабылатып сынып калат да. Бүт шкафтардын баары иштейт дейт. Так, майлыжы моякта экен. Көрсөтүп коеюн ачык эле мына. 910 478 дейт. Муну деген өзүңөр айдап иштетсеңер болот. Азыр оталдырып көрбөймбү? Кана кандай кетет экен, кана. Мына бысмылда. Кеттик. Мына сразу оталды. Овнерлер дем карабасыңар, овнерлер өзүнө лайыктап жасайт. Монда эмелерди коет, кожаный сиденье экен, кожа экен. Достор, азыр мына сыртынан да үнүн угуп коелу. Дөңгөлөктөрдүн бүт баары масло. Дөңгөлөктөрдүн баары масло. Мишель. Мотордун иштеши, таптаза иштейт. Жактан дагы бир трак ремонттон чыгып атат. Ошондой достор. 21 жылкы 910 экен, мен 9 деп айтып алып турмун. 455 аттын күчү, Ритиосу 280. Бул беговой деп коет. Дөңгөлөктөрдүн баары жаңы, EPU да бар, Вабаста да бар. Айдаш керек. Бир кол менен айдалган трак. Эчтекесин жасабайт, Деф бүт бар родной. Эме аркы бачокторун алмаштырган жок белеңер, дефтекен. Ошо бойдон эле, заводко бойдон, Эчтекесин алмаштырган жоксуңар. Бул трак бизге май алмаштырганы келиптир, май алмаштырып кетип калды. Моякта деген бул деген эме ойлобогула, 21-жылдан баштап эчтекеси алмашылган жок деп. Почти бүт алмашылыптыр азырчы. Радиатор, клатч, эмелердин баары капитально жасалыптыр. Жана кардан, мост алмашылыптыр, бир мост алмашылыптыр. Ошол только муну айдаш керек экен да.
Сенсор бар иштейт экен. Просто деген бул эмеге болбой калат. Эмегечи, инвесторго бир 350-400 миң майлдап атабыз. Атак бул Америкада өзүм иштейм, кичине акча тыйын табам деген мекендештерге жакшы акча, только кеш да, только кеш. Тайтл бул деген өзү кутулуп бүткөн. Баягы банктан алынып ишил бүт бар бүткөн тайтл колунда, овнер өзүнүн менчик трагы. Анан баягы шартка жараша кээ бир мекендештер азыр акчаны топтоп коюп, сандыкта акча көгөрүп атат дейт. Кыргызстанга кетиш керек. Жакшы достор, ушундай болуп атат. Ким алса да буйрсун, жакшы трак. Мен жаман трак болсо көрсөтпөйт деле болчумун да. Биз көрсөткөн трактар кетип атат акырын шолдап. Дагы жолу артынан көрсөтүп коеюн. Бир жеринде сарапинка жок экен, пүзүлгөн эчтеке жок. Жакында да биз бир инвестике жек найф болду. Мо эмесин бачогун алмаштырып атат. Салярка койгон. Мо крылоор сынды, эми анда Кудай берсе жолго чыгарабыз. Атак мондай достор. Биз деген жанагы столдун ичине киргенде, биздин шаптын ичине киргенде, мен баардыгын карап чыктым. Дөңгөлөктөрдүн баарын карап чыктым, брейк шустарын, барабандарын, анан мо кардан, пардандарын бүт баарын карадык, ылдый жагын баарын карадык. Почти бүт эле заводской. Ошондой номеринде калтырабыз, анан инибизде номерин калтырып коебуз, өзүңөр чалып, баасын сүйлөшүп, ал анан муну менчикке чыгарып алып, иштеп жүрө берсеңер болот. Азыр бизде дагы трактар бар. 1 миллион 375 жүргөн трак бар. 1 миллион 39 миң жүргөн трактар жолдо жүрөт. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум достор. Азыр мо трак жөнүндө сиздерге айтып коеюн. Мо тракты Кыргызстанда жашаган бир инибиз сатып алды. Буквально көчөгүнү сатып алды, көчөгүнү бизге алып келди. Биз деген тракты бүгүн чыгарып атабыз жолго. Айдоочу келди, 1 жыл 3 айлык опыту бар достор. Мо 001 болбойт, мунуку 721де өзгөртүк, анткени вин номердин аягы, көрдүңүздөрбү? 721 экен. Азыр мону сыйрыйбыз. Буяка сайындардын баарын чаптайбыз. Мына 721. Азыр ичи тышын кычырата жууп коебуз. Дөңгөлөктөрдүн баары сонун экен. Бул өзү үчүн айдаган трак экен. Трак, по-моему, 20-жылкы болуш керек. Мына достор көрүп атасыздар. Ичи тышын жууп атабыз. Сайындардын баары чапталат. Азыр ичи бүтө элек. Ичи бүтө элек. 35%ке берди достор. Мына 35%ке берди. Мыякта айдоочу даяр достор. Мына мыяктан инибиз келди. 1 жыл 3 айлык опыту бар экен. 35%ке айдап кетет. Гроссторду жасайт Кудай берсе. 10 миң, 12 миң, 13 миң, 14 миңге чейин жасайт. Өзү где-то бир 3500, 3800 доллар алат зарплата. А бул Кыргызстанда жашаган инибизге дагы айына деп коydum ба, жумасына где-то 2-2,5, айына 8-9-10 миң кетип турат Кудай берсе, иншалла. А сайын пайындарды чаптайбыз. Достор, жумуштар жүрүп атат. Бул инибиз аябай катуу иштеп келди, эс алганы. Бизде да Амазонго өтүп атпайбы, достор? Мына мыякта деген Нариман деген жигит Амазонду иштечү, мына трейлер алып атабыз. Трейлерди алып, илип алып, драйвенге чыгам деп атат. Драйвен катуу болуп атат, дейт. Достор, ачыгын айтып коеюн. Мен керек болсо сиздерге түз эфир кылып берем. Адилет деген инибиз өткөн жумада бизден трак сатып алган, $1000 жума сайын төлөйт. 14 миң бирдеме болду дейт. Жана кыргыз жигиттер келиптир. Алмаз байке жумуш кандай болуп атат дейт. Мына мондай болуп атат деп Адилет иниме чалып бердим. Конкретно айтып берди. Менин таза пайдам дейт, $7400 түштү дейт. Эгерде мен трак өзүмдүк болгондо $8400 бир жумада таза пайда менен чыкпакмын дейт. Бизде драйвендер өлө катуу болуп атат достор. Ачык эле айтып коеюн. 10 миңден 14 миңге чейин жеп атышат. Сайын пайындар чаптап атат. О, иним аты Сыргак болот. Экинчи трагын кошуп атат биздин тракой компанияга. Экинчи трагын кошуп атат. Буйрсун, жакшы трак болсун достор. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум достор. Бул жакта кызыл трак турат. Ээсин издеп атат. Окончательный басы 25 деп атат. Эми дагы 1-2-3 миң түшкөнгө макулмун дейт. Өзүнүн жылы 18-жылкы экен. Жүргөн майлыжы 854 миң. Ушул тракты ээсине берсем болот эле, Алмаз байке бир видео чыгарып бербейсизби дейт.
Бул трак бизге бир жума мурун келген. Жасай турган жерлерин баары жасалган, ичи тышы жуулган да достор. Жумушка тарс этип эле чыгып кетиш керек. Эми мен ар дайым айтып калам да достор. Ушундай трактарды алып өзүңөр иштетсеңер болот, бирок инвесторго жарабайт деп. Как раз жанагы 300 бирдеме 400 миң жүргөн трактарды алсаңар, 2,5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ушундай эмеде майлыжы ушундай болуп калат да. Мыякта иштеген жигиттер азыр как раз сезон болуп атат. Алып дөңгөлөктөрдүн баарын эчтекесине тийбесиңер, дөңгөлөктөр кыштан спокойно чыгат. Азыр мен ичин көрсөтөйүн. Окончательный басы 25 деп аткан. Мен ай кичине түш десем макул байке, окончательный 23кө берем дегендей кылат. Ичин көрөлү, ичин баарын кычырата жууп койгон биздин жигиттер. Пленкасын салып, азыр от алдырып дагы көрсөтөм. Достор, мондай болуп атат. Каскадия 2018. Мыякта полкалары бар экен, азыр мыяк жарык болобу? Холодильник бар экен, мыяка микроволновка салышыңар керек экен. Так, микроволновка салышыңар керек экен. Бул жерде эмен тапып койчур. Жаткан жери, экинчи этажы бар. Азыр от алдырып сиздерге майлыжын көрсөтүп коеюн. Біз сымылдар деп туруп от алдырабыз азыр. Бизде азыр кичине эме жап атат. Могу жер өчүк окшойт, көрүңөр, могу жерде күйгүзгөн жери болот. Ошол жакты унутпаш керек, а то батарейка отуруп калышы мүмкүн. Біз сымылдар деп туруп. Так, мыякты басабыз да рульду түшүрөлү. Бензин аз экен да, достор, эшикти жаап көрөйүн. Тарс этип туруп жаап туруп 854 миң дейт. 854 миң жүрүптүр. Где-то 150 миң майлдан кийин миллион болот экен. Бул өзүм айдайм, акча тегин жасайм дегендерге жакшы достор. Азыр эле Адилет инибиз менен сүйлөштүк. Балдар келген, бир айдоочу менен сүйлөшүп койгулачы дейт. Анан Адилет деген инибиз бизден трак алып жолго чыгып кеткен. Өткөн жуманын гроссу 14 миң бирдеме чыгыптыр. Бизден трака $1000 төлөйт жума сайын. Ошондон кийин таза пайдам $7400 болду дейт. Ошондой акча таба бересиңер, бул тракты ким алып биздин компанияга киресиңерби, башка компанияга киресиңерби, өзүңөр билесиңер. Эгер биздин компанияга кирсеңиздер, трейлерди артка илесиңиздер дагы, жолго чыгасыздар дагы, өзүңүздөрдүн трагыңыздар болот да. 6 миң, 7 миң, 8 миң зарплата табасыздар. Отвечаю, гарантирую. Жалаң USB-син жүктөрүн ташыйсыңар, өзбек жигиттериме иштейсиңер. Ушундай достор. Өчүрөйүн. Сыртында бир жол тегеренип коелу дагы. Ойлонуп көрүңүздөр. Мен сүйлөшүп койдум 23кө. 25 деп болбой айткан, мен 23 деп атам да, 23кө. Кычыраган кызыл машка экен. Кызыл машка бактары канча экен көрүп коелу. Бактары көрүнбөйт экен, бир 100 тегереги го дейм. Дөңгөлөктөрү бул кыштан спокойно чыгат. Эмдиги жылга гарантия жок, бирок бул кыштан спокойно чыгып кетет. Мына жакыныраак көрсөтөйүнчү. Жакыныраак көрсөтөйүн. Мынчалык экен да. Мынчалык экен. Ошондой достор. Мага чала берсеңер болот. Же болбосо инимдин дагы телефонун, видеонун ылдый жагына жазып койгом. 18-жылкы Каскадия, окончательный басы 23 миң, эч кандай рассрочка жок, только кеш. 917 544 4254 чалыңыздар достор. Ассаламу алейкум достор. Могу тракты билесиздерби? Көчөгүнү көрсөткөм. Бул деген 21-жылкы трак бир кол менен айдалган. Инибиз заводдон алыптыр дагы 21-жылы азыркыга чейин айдаптыр 11 миң гана майыл. Элестеткиле, 21-жылдан бери 11 миң гана жана саат иштептир мотор. Мунун деген аттын күчү 505 экен. Бул потолокто. Азыр мен дагы бир сыра карап коеюнчу. 505 деп айтты. Мияк бий экен, Мияктан ассак болобу? Зато ичинде көрүп алат экенбиз, достор. 505 дейт. Ана көрөлү. Өзүңүздөр да көргүлө. 505 аттын күчү дейт, көрдүңүздөрбү? 505 аттын күчү.
чоңойтуп алып көрсөңүздөр болот. Так. Дөңгөлөктөрдүн баары Мишелин экен. Мишелин. Эми артка Мишелин салышпайт го. Астыга салсаң болот. Бул өзүм үчүн айдагам дейт. Бир дагы айдоочу айдап көргөн эмес. Только 21ден баштап өзүм айдайм, только Amazon'ду иштегем дейт. Amazon, только Amazon. Азыр сиздерге дагы көрсөтүп коеюн да. Мишелин. 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 8 дөңгөлөктөн Мишелин экен. Бүт капитальный ремонт дейт. Эч кандай минустары жок дейт. Мына жакта да жазылып турат. Мишелин. Окончательный басы 65 дейт. Азыр Кыргызстандан инвесторлор чыгып атат. Бул трак абдан кызыгып атат. Кичине түш десе болбой койду. 65тен 1 тыйын түшпөйм дейт. Бактары канча? Бактары 120 экен. 120, 120, 240 экен. Бул идеальный машина экен да. Идеальный трак экен, достор. Азыр мен силерге мына моторун көрсөтүп коеюн бир сыра. Моторун көрсөтөйүн. Жапжаңа. Мен көчөгөн айтпадым беле. Бул 21-жылкы экен. Бул инибиз өзүнүн дагы бир менчик машинасы бар экен, 25-жылкы. Ошону биздин траковый компанияга кошуп атат, достор. Азыр мен оталдырам. Бул инвесторго өлөт да. Инвесторго өлөт. Бул тракты алган киши жыргайт. Анткени мына могу 23-жыл 23кө сатып атпайбы, 13. 18-жылкы. Майлыжы 845. Бул болсо 21-жылкы майлыжы 500. 502 дедиби, азыр мен көрсөтөм. Мотордун иштегенде көрсөтөм, ичин дагы көрсөтөм, достор. Азыр инвесторлор кызыгып атат. Мен азыр түз эфирден сүйлөштүм. Жерге алмаш деп чыккандар болду да. Агыргө дейби, жагаяк. Мына көрүңүздөр. Овнердики. Микроволновка, кийимдердин баары, суулардын баары турат. Азыр мен эме кылам, достор. Оталдырам. Так, оталдырайын. Біз сымылдады. Өзүңүздөр көрүңүздөр майлызды. 504 миң. Мен жылына 150 миң майл айдачымын, достор. Bir жылда 150 миң айдачымын. Эгерде мен бул тракты айдасам, 3 жылда 950 болмок. Миллионго жетпей, ана мен сатып иймекмин да. 3 жыл конкретно иштетип туруп сатып иймекмин, достор. Эч кандай чеген жүңгүбөйт, таптаза. 504 миң. Азыр мен мотордун иштегенин көрсөтөйүн. Мотордун иштегенин көрсөтөйүн. Саатка кетти. Azan göster. Tut burada. Идеальный машина экен, идеальный машина экен да. Мен көчөгө 25-жылкы трактан эч кандай айырмасы жок экен да. Муну только алып жолго чыгып иштешкен. Вабастыр да бар экен, достор. Вабастыр. Кышында моторду өчүрүп койсоңор да ичин жылытып берет. Андан тышкары эпусу бар экен. Монун ичинде өзгөчө аккумуляторлор турат дейт, жаңы эле алмаштыргам дейт. Бул деген жайында моторду өчүрүп койсоңор, ичин муздатып берет. Жакшы. Достор, чөткий экен да, чөткий. Инвесторго ылайык муну алып кетет. Мага дагы бир аз 3-4 инвестор чалып атат, бирөөсү алып кетет. Окончательно 65, достор. Алам десеңиздер. Товинг иштеп атат. Мына ABN Towing Recover деп ачканбыз. MC Duty баары алынган. Мына эме иншуренске отургузулган. Бул да иштеп атат. Күнүгө бир 2-3 тракты үйүнө жеткизип атат да. Бузулган трактарды. Жакшы, анда муну жабалы. Алыстан көрсөтүп коеюн. Сон трак экен. Чалгыла, мага чалгыла. 917 544 42 54. Мен бул инимдин телефонун алып алам, анан сүйлөшөбүз. Мояктан жабылат да, эки жагын жабылат.
кийинки эфирден жолукча сак саламатта калыңыздар.